Көлдүн губернатору Балбак Түлөбаев таарынбагыла катуу чара көрөм деди. Ысык көл облусунун жетекчилигинин башкы звенолорунан баштап райондук жетекчиликке чейин чогулган жыйында Көл калаасына жакында эле жетекчи болуп барган Балбак Түлөбаев кол алдындагыларга тапшырма берип, бир айдан кийин өзү кыдырып, анын аткарылышын текшерерин, кокус аткарылбай калса, анда катуу чара колдоноорун эскерткен видео интернетке тарады. Анда губернатор ооруканалардын ичинде социалдык аптекалар гана болоорун, демек коммерциялык дарыканалардын баары аяктан чыгарылаарын эскертти. Ошондой эле мектептердин жанында сигарет, спирт ичимдиктерин сата турган бир дагы павильон, камок болууга тийиш эместигин, аларды да тазалаш керектигин айтты. Буга улай Балбак Түлөбаев мыйзамсыз коюлган соода-саттык дүкөнчөлөрүнүн баарын алыш керек экенин, областты жашылдандыруу көрктөндүрүү керектигин айтып өттү. Мунун баарын ишке ашырууга губернатор областтык звенолордогу жетекчиликке, акимдерге бир ай мөөнөт берди. Бир айдан кийин бүт областты кыдырып, иштин аткарылышын жеке өзү текшерерин, кокус тапшырмасы аткарылбай калса, анда катуу чара көрөрүн айтты. Булак Абал Чекиткейжи. Президент Жээнбеков аны сындаган талапкерлер боюнча оюн айтты. Жээнбеков шайлоо алдында президентке сын айткандан өткөн жеңил популизм жок экенин айтып, муну түшүнүү менен кабыл алаарын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого маек берип жатып, парламенттик шайлоо алдында өзүн сындагандар боюнча пикирин айтты. Албетте, бийликти сындоо кайсы заманда болбосун элге жагат. Мындай кырдаалда президентке сын айткандан өткөн жеңил популизм жок. Мени жамандагандар добуш алабыз деп үмүт кылып жатат. Бул дагы саясий ыкмалардын бири. Көп эле мамлекеттерде ушундай колдонушат, деди Жээнбеков. Ошондой эле өлкө башчы мунун экинчи жагы да бар экенине токтолду. 30 жылдап саясатта гана эмес, бийликтин бир бутагында жүргөн азаматтарыбыз да бийликти болушунча сындап жатат. Депутаттардын санын азайтабыз, пенсияны көбөйтөбүз деп айтып келатышат. Бирок кандай жол менен экенин айткан киши жок, деди президент. Эске салсак, өлкөдө учурда шайлоо кампаниясы жүрүп жатат. Парламенттик шайлоо 4-октябрь күнү болмокчу. Булак Спутник Чекиткейжи. Тилек Токтогазиев Кыргызстандын жаңы жаш лидерлеринин бири. 10 жылдан ашуун социалдык ишмердүүлүк менен алектенип, жаңы методика жана технологияларды колдонуу менен агрардык секторду өнүктүрүп келет. Тилектин айтымында 2020 жыл жашоосун кескин түрдө өзгөрттү. Анткени пандемиянын кесепетинен эң жакын адамын жоготту. Ошондуктан эффективдүү эмес, эски системаны жок кылыш үчүн жаңы Кыргызстанды курууга Атамекен партиясы менен шайлоого аттанды. Тилек сыяктуу жаш, өлкө үчүн күйгөн, өзгөртүүгө даяр, акылдуу, билимдүү, мыкты адистердин биздин партиянын катарына кошулуусу биз үчүн сыймык. Атамекен номер 6 татыктуу адистер үчүн. Кылыч Шанаев, Адахан Мадумаров эмне иш кылды дегендерге. Адахан Мадумаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрага орун басары болуп иштеп турган убакта бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түрк кеңешинде демилгелеп аны өткөрдү. Азыр брендке айланып Кыргызстанды көчмөндөр маданиятынын борбору катары таанышууда, бирок көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ошол убактагы чоң чиновниктер каршы чыгып, Мадумаровго эмне бизди кайдагы бир жапайы оюндар менен бүт дүйнөгө уят кылгыңыз келип жатабы деп катуу сынга алышып, оюнду өткөрүүгө тоскоолдук кылышкан. Экинчи, Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган убакта Кыргыз Республикасынын диний ишмерлерин, муфтият, казыят жана башка кызматкерлерди Арабтын, Пакистандын кийимдерин эмес, Кыргыздын улуттук кийимдерин кийесиңер деп милдеттендирген. Ага чейин дин кызматкерлеринин бирдиктүү формасы жок эле. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын социалдык блок боюнча вице-премьер-министри болуп турган убакта мектептерде акча чогултуу маселесин мен жокко чыгарган. Башталгыч класстын окуучулары үчүн бекер ысык тамак уюштуруу сунушун киргизген. Окуу методикалары жыл сайын жаңыланып турган. Ошондой эле жаңы төрөлгөн наристе 5 жашка чыкканга чейин эмдөөнү мамлекеттин эсебинен бекер алуусуна шарт түзгөн. Жашы 74-төн жогору болгон пенсионерлер дагы мамлекеттин эсебинен дарылануусуна мүмкүнчүлүк түзгөн. Төртүнчү, жогорку кеңештин 4 жолку депутаты болуп тургандагы Адахан Мадумаров жазган мыйзамдар.
Жер кодексинин 8-бересине революциялык өзгөртүүнү Мадумаров жазган. Ага ылайык бай адамдар жерди сатып алып, карапайым калкка арендага берүүсүнө тыюу салынган. Жерге болгон 11 салыктын түрүн кескин турда азайтып, жер үчүн, суу үчүн жана соцфонд үчүн гана салык төлөнө турган болгон. Туура, Мадумаров суу чыгарып же жол салып бере алган жок, бирок ал мыйзам жазган. Ошол салык кылып берилчү акчалар элдин өзүнүн чөнтөгүндө калып жатат. Мектепти ата-энелердин эсебинен оңдоп түзөө иштерин токтоттурган. Баатыр эне болууну 10 баладан 9 балага, андан кийин 7 балага түшүргөн мыйзамдын автору да Адахан Мадумаров. Мадумаров депутат болуп турганда көптөгөн мектептерди курдурган. Социалдык фонддун ишин дээрлик 10 жыл бою түптөп, ошого тиешелүү мыйзамдардын автору болгон. Эмгек, жер кодексине чоң салым кошкон. Кезинде элге, мамлекетке пайдалуу болгон мыйзамдардын эң көп жазган. Анан да кээ бирлери Бакиевчи дешет. Туура, Бакиевчи. Кыргызстанда ким Бакиевчи эмес, бирок Мадумаров бийликте туруп бийлик менен күрөшкөн. Ага мисалы 2010-жылы февралда Бакиевке арабаны аттын алдына коюп алып, чаап баратасыз, абайлаңыз, жакында кулап түшөсүз деп катуу эскерткен. Ошол эле Саринин түзүлүшүнө Максим Бакиевдин ал агенттикке башчы болуп келишине, Бакиев өткөргөн конституцияны өзгөртүү референдумуна караманча каршылыгын көрсөткөн. Келчү депутат олигархтар парламентти талкалайбы? Шайлоого бараткан партиялардын тизмелеринин негизги өзөгүн олигархтар түзүп жатат. Алардын парламенттен орун алып калуу мүмкүнчүлүгү өтө жогору. Алар шайлоо өнөктүгүн абдан мыкты өткөрө алышат экен. Анткени акчаларын арбын экендигине таянып, элдин суроо талаптарын шак эле аткарып кое алышат. Маселен, ооруп калгандарга акча беришет, айылдын электр жабдыгын же көпүрөсүн оңдоп коюшат. Анан эң эле негизгиси шайлоону кандай өткөрүштү мыкты өздөштүргөндөрдү жана үгүт материалдарын даярдай турган журналисттерди сатып алышат. Экинчиден, канчалык мыйзамдагы бийлик дагы тыюу салгандыгына карабастан, шайлоочуларды түрмөк менен алдын ала эле сатып алышат. Бул тууралуу кыргыз басылмаларынын бирине украиналык аналитик Павел Жовнеренко билдирди. Лукашенко согуш коркунучунан улам Польша жана Литва менен чек араларын жапты. Бул тууралуу ал Белоруссия үчүн аялдар форумуна күтүлбөгөн сапары учурунда билдирди. Анын айтымында бул эки өлкө Белоруссиядагы нааразычылык акцияларын жигердүү колдошот. Ошондуктан ал батыш мамлекеттик чек арасын тосууга, ошондой эле бир тууган Украина менен болгон чек араны күчөтүлгөн көзөмөлгө алууга аргасыз болгон. Чынын айтканда алар, Польша жана Литва дагы эмнелерди жасап жиберерин билбейбиз. Бирок согушту баштап жиберүүгө аларда аз гана арсенал калды, деди ал. Лукашенко Россиянын коргоо министри жана президент Владимир Путин менен биргеликте жалпы союздук мамлекеттин коргонуу маселелерин талкуулап, жакында аяктаган славян бир туугандары биргелешкен машыгууларын жаңы экинчи этабын пландаштырганын баса белгиледи. Мындан тышкары ал Литва, Польша жана Украинанын жарандарына жинди саясатчыларды токтотуп, аймакты аскерий иш-аракеттер театрына айландырбоого чакырык менен кайрылды. Булак Барс Медиа. Коронавирустан каза болгондор жок, 81 бейтап жаңы катталды. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусунан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу 20-сентябрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб кабарлады. Штабтын ушул эле күнкү маалыматына караганда, илдет дагы 81 адамдан аныкталды. Алардын ичинен эң көбү Жалал Абад областында 20 киши. Бишкекте 10, Чүйдө 5, Ош областында 8, Таласта 3, Ош шаарында 2, Ысык көлдө 14, Баткенде 19. Жалпысынан коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул оору 45.416 адамга жукту. Алардын ичинен 41.578 бейтап айыкты, 1063 адам каза болду.